Президентке деп жасап баштаган эле жана кожаданчы бүгүн саат 1-ден 15 мүнөт өткөндө баштагам. 5,5 саат болду. 5,5 саатта моунда алып туруп кердим, подкладын кылып, сыртын салып, көрдүңүздөр мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр. Олтман тура элекмин. Ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычене ступенатор салдым. Кудайым буйрса монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Кожа менен кайып тигип чыгам. Анан замандаштар, мен сиздерге ыраазымын. Азыр 5,5 саатта жакшы просмотр болуп кетип атыптыр. Дагы лайктан басып, комментарийлерди жазып, колдоңуздар. Минтипте жазыштыр кээ бирөө президентке подхалинденбе, президент сен бут кийимиңди кийбей, сен мага бут кийим жасап бербей койгонсуң деп ушундай кээ бирөөнүн таарынышы бар экен. Анткени себеби мен башка бир модельдерди жазабайм. Ошон үчүн кээ бирөө мен айткан жасап бер дей берет, жазабайм да. Ошондой адамдар бар экен. Анан президентке эмнеге подхалинденип атасың деп, жок, мен президентке подхалинденген жокмун. Замандаштар, мени туура түшүнсөңүздөр, мен президентке Кыргызстандан чыккан кожалардан ушундай ручной работа кылып, дүйнө жүзүнө Кыргыздын брендин чыгаралы деп атам. Бул жерде мен мына могул балка, могул плоскоус, китайский могул бычак, ушул үчөө, анан могул штуцер, ушу менен иш кылып атам. Бул жерде машинка, чоң станок, эчтеке жок бул жерде. Бул жерде таптаза кол эмгек. Таптаза кол эмгек. Мына замандаштар көрсөңүздөр, мына ушундай бул эми интернетте аябай кымбат бут кийимдер бар, ошолор ушундай селиний чыгат. Эми буюрса могу жерине мындай кылып жасайбыз, андагы чием, анда көргөзөм. Азыр ушул жерге чейин келгенин бир көргөзүп коеюн дедим, замандаштар. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр. Мен Кудай буюрса бүгүн түндө бүтүрөйүн деген оюм бар. Эгер алым жетсе, аракетимди кылам, бүтүрөбүз. Бүгүн болбосо эртең бүтүрөбүз, бирок сиздерге мен бат-бат чыгарып турам. Сиздер бөлүшүңүздөр, лайкты басыңыздар, колдон көргөзүңүздөр. Мен дагы жолу айтып коеюн. Өсөр өзүн сыйлайт дейт. Мен Кудай буюрса мону президентке тиксем, андайын атама бирди тигем. Эки гана кишиге тигем, ушундан Кудай буюрса. Эки гана кишиге тигем. Анткени мунун жазалышы аябай оор. Жазаса элдин баарын эч жагы жаза бермек. Мындай туюк азырынча Кыргызстанда жок. Мындай туюк бут кийим азырынча эч жерде жок. Мына өзүңүздөр көрүңүздөр. Бул эми азыр бүткөндөн кийин укмуш чыгат. Менин көз алдымда турат. Лайктан басыңыздар, бөлүшүңүздөр, колдоп отуруңуздар. Мен тапи. Президентибизге айтып атам эле го, тиги 5 шофу жок, тигичтери жок кылып чыгарабыз депчи. Мына азыр бул подкаты бул овчина деп коет, койдун терисинен жасалат да. Бул аябай жумшак болот. Подкатышты ушундай болот да. Анан ар бирин көргөзөйүн деп сиздерге көргөзүп атам. Акырында келтирип чыктым. Муну кериш кыйын да, кериш кыйын. Анткени бул отургузуш, селни терини мүнткөлүп отургузуш кыйын да. Аккуратно иштеш керек. Эми буюрса мунун үстүнө көрдүңүздөр, мондай туюк чыкты. Туюк эч жеринде шов жок. Бир жеринде шов жок. 5,5 саат кетти. Олтман тура элекмин азыр. Олтман тура элекмин. Ушунчалык ынтазарлык менен жазып атам. Мына анын астына кожа салдым, бычене ступенатор салдым. Кудайым буюрса монун баарын азыр тешем дагы кожа менен кайып тигип чыгам. Кожа менен кайып тигип чыгам. Замандаштар, монтип айтып атпадым беле президенттин бут кийимин. Ушу балка, только ушундай балка, проводник тешкенге. Анан клейши деп коет. Ушулар менен гана иштеп атам. Бул жерде эч кандай чоң станоктор жок. Ручная работа, караңыздарчы. Эч жеринде шов жок. Селни чыкты, селниов. Байкадыңыздарбы? Селниов. Негизи могу жерде шовтор болот го, жок. Могу жерлерде шовтор болот го, жок. Селниов. Эми монун чекесин сонун кылып туруп өрөбүз. Азыр мен могу жерде кожа менен өрүп чыгам. Өрүп чыгам дебедимби? Мына моундай кылып сонун кылып өрүп атам. Көрдүңүздөрбү? Кожа менен өрүп атам. Бир жип жок, көрдүңүздөрбү? Президентибизге деп жазып атпадым беле? 3-чү бөлүгү бул Кудай буюрса, эми сиздерге 4-чү бөлүгүндө чыгарам. Мунун таманын кандай жасам көрүңүзбү? Бул кожанычы чоюп туруп тарткан сайын бул аябай сонун кармайт бири-биринчи. Кысып калат да кожа. Аябай сонун кысып калат. Жиптен да жакшы кылат булчу. Мына монтип
кожаны өрүп атам, көрдүңүздөрбү? Лайктан басып, лайкты басыңыздар, жакшы каалоо тилекти жазыңыздар. Кыргызстандын брендин чыгарабыз. Дүйнө жүзүнө кыргыз брендин чыгаралы. Кыргызстандан ширеңке чыкпайт дейт го. Давай чыгарабыз. Чыгарабыз, кудай буюрса, колдон келген нерселердин баарын чыгарабыз. Мен колуман бул келет, мен ушуну чыгарайын. Сиздин колуңуздан эмне келет, сиз да бренд кылыңыз. Кыргызстанды көтөрөлү. Алтын баш аман кезде, өмүрдү Кудайым берген кезде, ден соолукту берген кезде Кыргызстанды көтөрөлү, замандаштар. Биз көтөрбөсөк ким көтөрөт? Ушунун баарын, ызыганын, баардык нерсесин колум менен сезип, замандаштар, жана президентке бут кийим жасап атам дебедим беле. Өзүңүздөр лайктан басып, айда сонун колдоп атасыздар. Ыраазычылык, Кудай буюрса. Жана экинчи бөлүк 50.000 просмотр болду, замандаштар. Экинчи бөлүк 50.000 болду. Биринчи бөлүк 10.000ден ашты. Азыр эми үчүнчү бөлүк, могу төртүнчү бөлүк. Мен иштеп атканыма, замандаштар, саат 1ден 15 мүнөт өткөндө баштагам түштөчү. Биринчи бөлүк ошондо чыккан. Ошондон бери тын элекмин. Жана ужин кылып, бир 15 мүнөт тынып иштедим, чай иштим. Анан кайрыле баштадым. Жалпы могул азыр кылып аткан иш 9 сааттан ашык иш болду. 9 сааттан ашык иш болду. Ошонун эмгегин сиздерге көрсөтүп коюп едим. Анан мына болсо мен президентке ушу Кыргызстандан өзүнөн чыккан кожадан өзүбүз ушу кыргыз балдар ушундай дүйнөлүк деңгээлге чыгара тургандай бренд бут кийим жасайлы. Ошону эң биринчиден тааныштыралы, сөз менен эмес, иш менен кылалы деп туруп, мына Кудай буюрса баштадык. Азыр могу чепрак деп коет. Муну чепрак деп коет. Бул таманга чаптырат, жана кымбат бут кийимдердин таманында бар го. Мунун катуулугу аябай катуу. Көрдүңүздөрбү? Аябай катуу. Бул ошо атайын таманга ылайыктуу да. Эми Кудай буюрса чарчаган жокмун, бирок аябай ушунчалык бүткүм келип иштедим. Анан эми азыр эс алайын, Кудай буюрса. Замандаштар, эртең менен Кудай буюрса туруп алып кайра баштайм. Сиздер болсо лайк басып, колдоп, бөлүшүп, ушундай кылып туруңуздар. Анткени себеби ушу кыргыз өндүрүшүн баарыбыз биргеликте президентке жеткиребиз. Баарыбыз биргеликте көрөбүз. Президент кандай кабыл алат экен, кожасы да өзүбүздүн уйлардын терисинен, өндүрүштө өзүбүздөн, жасаганда өзүбүз. Бүгүнкү күндө ушундай бир сонун бир ой менен жасап атам, замандаштар. Бирге болуңуздар, лайкты басыңыздар, катталыңыздар. Бирге Кыргызстандын брендин бирге көтөрөбүз. Бул Кудай буюрса сиздердин да сыймоюңуздар болот. Анткени кол эмгек дүйнө жүзүндө бааланат. Мен муну эч кандай бир машинкасы жок, бир чоң оборудованиясы жок, бүт баарын колго жасап атам. Бүт баарын колго. Белгилеп коюп, бир жеринде шов жок. Көрдүңүздөрбү? Сени чыккан. Эми эртең Кудай буюрса могун чекесин өрүп, бирге болобуз. Сиздер лайкты басып катталып туруңуздар. Таң атканда Кудай буюрса аткан таңда бирге кезигебиз. Мен сиздерге ыраазычылык билгизем. Мындан ары бир кадамдын артында 1000 кадам деп биринчи кадамды кылдык, артында сиздер барсыздар. Терең урматтап, алмаз өмүр. Президенттин бут кийимин айтып атпадык беле? Чекесин болсо сонун кылып тарттык, асты чепрак кожа, Кудай буюрса. Эртең менен келип алып эле 6да ишти баштагам. Азыр такаларын жасап атам. Мына моундай чепрак кожадан болот. Мындай аябай катуу булчу. Эртеден бери 1,5 саат болду окшойт кескирип атканыма. Азыр ушуну кылып туруп, анан тигил жакка барып, азыр таш кетем. Көрөсүздөр. Мына жана тамандарды жасап келем дедим беле. Тамандарды чаптадым. Бул болсо мондай чепракта жасалат. Чепрак деген кожа калың стандарт такалар көрдүңүздөрбү? Могу жер мындай болот да. Могу жерге отуруш үчүнчү. Президенттин бут кийин жасап атасың, эмне болду деп уже чалып сурай баштады. Урматтуу замандаштар, чоң ыраазычылык, 400.000ден просмотр ашты, лайк 10.000ден лайк болду. Мен мындайды күткөн эмесмин дегендей болду да бул жагычы. Анан азыр болсо Кудай буюрса президенттин сиздерге отчет берип коеюн. Ар бир чыгарылышты өзүнчө чыгарып атам. Бул чыгарылышка дагы лайктан басып, бөлүшүп, колдоп отуруңуздар. Өтө жакшы дем бердиңиздер мага. Кудай буюрса мына такасын жасап атам. Такасы бүткөндөн кийин могул жерди өрөбүз, кесип алыпчы. Аны да сиздерге көргөзөм. Азыр болсо отуруп алып, эртеге 6дан бери келип алып, мондай кылып могу жер өлө аябай катуу кожа да.
ошонун дагы могу жерин моундай стандарт таккандындай чуңкур кылыш керек да. Анан муну наждакка тартсаң, бул кожа жешилбейт. Наждакка жешилбейт да, көп жешилбейт. Андан көрөк монтип туруп, алмаз эмне китайский бычак менен колдонуп атасың деп комментарий жазбаңыздар. Атайын сапожный деле бычагым бар, бирок бул мынтип оялбайт да. А бул гибкий болуп оюлат да. Мына ушундай замандаштар, бөлүп туруңуздар, лайкты басып туруңуздар, бөлүшүңүздөр, катталыңыздар. Кудай буйрса, бул ийгиликти акырына чейин чогуу көрөбүз. Тире урматтап, Алмаз Өмүр. Замандаштар, эртең менен 6-да баштагам. Президентибизге бүткүн жазып атабыз деп эле. Буюрса 7-чи чыгарылыш болот. Эртең менен 6-дан бери азыр 12-ден канча мүнөт өттү? 12-ден 13 мүнөт өттүр. Такасын араң кызартыптыр. Такасы 1, 2, 3, 4 катар кожа така болду. 4 катар чепрак кожа болду. Көрдүңүздөрбү? Кудай буйрса, бүгүн кечке чейин полный бүтүргөнгө аракет кылам. Биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып, колдоп туруңуздар. Жалпы элге рахмат. Мага да бир кубанычтуу нерсеси. Москвада мастер кыргыз балдар, байкелер бар экен. Алар чалышты. Чалып, баа беришти. Мен аябай ыраазы болдум, кубандым. Рас эле баштап турман депчи. Анан Кудай буйрса, баарыңыздар колдоп атасыздар. Өтө көп лайктар басылып, өтө көп просмотрлар болуп атат. Кудай буйрса, мына эми муну баягыдай таштайт атам. Андан полировкалары майламай, андан кыры мындай кесип, өрмөйлөр бар. Кудай буйрса, биз менен болуп туруңуздар, лайктан басып туруңуздар. Кудай буйрса, бүгүн эртең президентке деп арнаган атайын Кыргызстандын өндүрүшү кожаларынан бери могу жерде бүт Кыргызстандыкы, тамандагы Кыргызстандыкы, сырткы кожасы, овчина, үй ичиндеги кожасы бүт бар Кыргызстандыкы. Менин максатым Кыргызстандагы чыккан кожалардан ушундай кымбат бүт кийимдерди жасаса болот дегенде президентке сөз менен эмес, иш менен көргөзөйүн деген ойдо ушул жерде иш алып баратам. Колдоп туруңуздар. Кудай буйрса, дагы чыгарылыштарды чыгарып турам. Бардык чыгарылышты көрүп чыгыңыздар. Замандаштар, мына кечки түнкү саат 10 болду. Эртең менен 6-да баштадым эле. Кудай буйрса, мен эми оң жагын бүтүрдүм. Азыр такасын эле көргөзүп турайын. Өтө күчтүү чыкты. Өтө күчтүү чыкты. Оңолордун оң эшиги ачылат дегендей, бул жак өтө күчтүү чыкты. Астын эле көргөзүп турайын. Эртең полировкасы калды. Эртең менен моундай деңгээлде болчу. Ошо оң бутун жасап бүткүчө эртең менен саат 6-дан кечки түнкү 10-го чейин болду. Замандаштар, мен сиздерге ыраазымын. Өтө жакшы колдоо көргөзүп атасыздар, жакшы комментарийлер жазып атасыздар, ийгиликтерди каалап атасыздар. Давайте Алмаз деп ушунчалык дем берип атасыздар. Мага жоопкерчилик баягыдан да 2 эсе күчөдү замандаштар. Кудай буйрса, эртең кечке бүткөнгө аракет кылам. Бирге болуп туруңуздар. Азыр Кудай буйрса 8-9-чы чыгарылыш болот. Бардык чыгарылышты көрүңүздөр. Мындан ары да чыгарылыштар болот. Президентке тапшырганыбыз жөнүндө Кудай буйрса ойлоп турам, жолугабыз го депчи, кабыл алат го деп ойлоп атам. Жакшы тилектен кабыл алгандан бери бүт баарында бирге болобуз. Замандаштар, Кудай буйрса аракетти кылабыз. Ушундай кылып туруп, чепрак деген кожа да аябай катуу болот да бул. Ана муну бир аз чоңураак кылып алып туруп, анан чекесин баарын мындай кылып акырындан бул неменин кожанын немеси, чепрактын бир жаман жери неме болбойт да. Тиги таштеткенде берки мисалы металлдай же бир пластик материалдай болуп мындай бат эле таштетилип калбайт да. Ошон үчүн бычак менен жоонубаш керек. Президентибиздин бут кийимин Кудай буйрса сол тарабын жасап атам. Сол тарабын астын чаптап, Кудай буйрса. Баарыңыздар сурап атасыздар, эмне болду? Шефтикин качан бүтөсүздөр? Ажабыздыкы качан бүтөт депчи. Мен дагы ушуну бүтөйүн деп аракет кылып атам. Кудай буйрса, анан бир аз ортодон өзүбүздүн иштерге да кирип кетип атам. Бирок кайра отурдум. Кудай буйрса бүтөбүз. Мына баарыңыздар каалоо тилегиңиздерди жазып, баардык жакшы нерселерди кылып атасыздар. Мен сиздерге ыраазымын. Колдоп туруңуздар. Бүткөнүн дагы, ажабызга тапшырганын дагы Кудайым буйрса
колдоп ажабыздын кийип турганын болсо көрөбүз го деп ойлоп турам. Ушундай ойдомун. Лайкты басыңыздар, бөлүшүңүздөр, комментарий, жакшы сөздөр жазыңыздар. Мен болсо Кыргызстандын өндүрүшүн өнүктүрө берем. Кудай буйрса, бул болсо 8-чи чыгарылыш. Буйрса бардык чыгарылышты көрүп чыгыңыздар, бардык кызыктуу. Алдыда боло тургандар дагы, арттагылар дагы. Ассаламу алейкум замандаштар. Кутмандуу таңыңыздар менен. Замандаштар мен өтө кубанып турам. Таңкы саат 5-тен 55 мүнөт өттү, как раз мен болсо турдум, ойгондум. Президенттин бут кийимин баштайын дедим. Комментарийлерге кирип карадым. Рахмат. Эл журт 400 миңге чукул просмотрлар болуптур таң аткыча. 386 миң. Акыркылары жокто энди 30-40 миңден болуптур. Кечеки видеомчу. Чоң рахмат. Сиздерден ушунчалык катуу дем болгондуктан мен дагы азыр жакшы эс алдым. Таңкы саат 5:55 болду. Турдум, азыр барып туруп ишимди баштайм. Замандаштар, президенттин бут кийимин баштайм, Кудай буйрса. Бирге болуп туруңуздар, жакшы кабыл келиңиздер, жазып туруңуздар, бүтүрүп, Кудай буйрса, бирге Кыргызстандын өндүрүшүн президентсиз ажабыбызга бирге көргөзөбүз. Баарыңыздарга бүгүн Кудай Таалам эч нерсесин аябасын, аман болуңуздар, иштериңиздерди ийгилик коштосун. Терең урматтап, алмаз өмүр.